Салам алейкум туғандар. Бүгінгі эфир şu УКМК'нын төрағасы Ташиев бойынша болмақшы темабыз. Бұл Баткен еліне барып, ошол Көкташ айылындағы елдерді улакка теп атат деген. 2017 жылы берилип кеткен ошолорго таанды экен деп бир каяктагы документтерди ойлоп тауып, элди улакка раза теп атат. Ушул УКМК'нын төрағасы Ташиев. Булар өзү мурдатан эле машинеге эле эми бийликке келип дагы кыргыз элин алып атат. Туугандар, мен Баткен элине кайрылып кетет элем туугандар. Ишенбегиле, мен Көкташта служба алгам. Мен билем ал кандай жер экенинчи. Мен ошол МВДда ошол жерде мен служба алгам. Туугандар, ал жерде кыргыздын эле жери, баардыгы кыргыздын жери. Ал жерде тажиктин анклав бо жерде. Мында ачык айтайын, анклав жери алчы. Биз ошол жер маселесин чечебиз десек туугандар, жер маселесин чечиш оңой эле. Ошо Ташиев ташыган бензин контрабандадан токтотсок эле туугандар, ошол чечилет сразу эле, Тажикстан менен проблемалар чечилет туугандар. Мен билем бул проблеманы чечишти, себеби ошол жерде контрабанда биздин чимкириктер, ошол эле Ташиев, ошол эле башка чиновниктер, чимкириктер ошол жерге, ошол бензин, ошол жерге нефть, бензиндер, контрабандалар келет. Ошон үчүн буларга ошол жер ушундай тополоң болуп чыгып турганга буларга удобный да туугандар. Ошон үчүн бул проблеманы чечкенге аракет кылышпайт. Мен бүгүн көрдүм интервьюсун. Ошол кыргыз элин, ошол Баткендеги элдерин алдап атат. Мен бул интервьюсунда карап турсам, ошол 2017 жылы бул Атамбаевга шылтап атат. Бул туура эмес туугандар. Бул жерлер биздин жерлер, Баткендин эли до конца тургула туугандар. Жерлерибиз кетип калбасын. Болбосо биз мына мигранттар биз жардам беребиз туугандар сиздергечи. Ошол жерлерди анклавды жок кылыш үчүн туугандар, ошо анклавды тажиктердин анклавын биз жөн эле туугандар киргизбей койсок границадан туугандар. Болду. Өздөрү тажиктер жөрмөлөп келет туугандар. Аны үчүн чечиш үчүн керек, мындай эркек адам болуш керек да, аферист болбойчу, мына ошол Таши Садырга окшогондорчу. Мен билем бул проблеманы чечти. Мен дагы айтып кетем, ошо контрабанды токтотсок эле, ошо Ташиевдин бензиндери ушакка барат. Ошолор токтотсок эле, Кудай кааласа, ал проблема тез эле чечилет. Бир күндө чечип койсо болот туугандар. Мен Баткен элин дагы чакырып кетем туугандар, алданбагыла. Бул мошенник экен, биз көрдүк да мына. Салдырды эле Ташиевди өкө тең эле мошенник экен, алданбайлы кыргыз эли. Мен дагы эфирге кирем туугандар. Бирок бул элдин манайын өзгөрт мындай алдап атат да, бүгүн эфирин көрсөмчү, мен ошого жайым кетти. Ошол жерден именно Ташиев ошол жерден бензин ташыйт ошо тажиктергечи. Мен ачык эле айтайынчы ошонучу. Алданбайлы туугандар. Алданбайлы, вообще алданбайлы. Булар бизди кыргыз элин алдап, мына көрдүңөр. Садыр мисалы кыргыз элин алдап келип 15 күндөн бери үн катпай отуруп, бүгүн Ташиев келди. О Ташиевдин жүрөгү операция болгондо эле билинбейт туугандар. Бул баягы спектакльди жакшы аткарып атат буларчы. Ишенбейли туугандар. Бул жерлер биздики. Ал жерде никакой 17 жылы келишимде болгон эмес, эчтеке эмес. Атамбаевга күнөөлөгөн туура эмес туугандар. Мен Атамбаевдин тарапташ эмес, мен Атамбаевга каршы чыккам. Бирок Атамбаев буларга салыштырмал эркекчи иштеген да. Калыстык сөзүм туугандар, ошол эле менин калыстык сөзүм. Бирок Атамбаевдин күнөөсү да көп, ол өз жазасын тартыш керек. Убагы келет, бул Ташиев дагы, Садыр да өз жазасын тартат Кудай кааласа. Мен ошого ишенип кетем, кыргыз элимин чакырып кетем ишенбегенге. Ал жерлер биздин жерлер, ал жерди токтотуш үчүн туугандар, ошол проблеманы токтотуш. Бир гана ошол контрабанданы токтотсок эле ал жер проблема чечилет. Ошо тажик эле, ошол эле өзбектер өздөрү келип бизге ассаламу алейкум деп келип сүйлөшкөнгө келишет туугандар. Чече албаса кетсин. Башка адамдар чече турган духу күчтүү адамдар бар, элптүү. Ошондой адамдар бар туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен Баткен элине, мен Көкташта мен өзүм личный ошол жерде служба алгам туугандар. Мен билем ал жердичи. Кандай ситуацияда экен, ол илгертен эле бар болчу, ошо каналдын бул бети Тажикстан, бул бети Кыргызстанга карайт. Ал жерде ошо Тажикстандын анклавы бар.
ошо анклавда ошол бензин баягы контрабанда бензиндер ошол жерге кирет, анан Тажикстанга тарап кетет туугандар. Ошон үчүн ушул Баткен жергесинде контрабанда бар үчүн ошон үчүн көп тополоң ушу чегара маселеси көп козголот туугандар. Аны чечиш үчүн бир гана жол бар туугандар. Тартип, мыйзамдуулук, анан ошо контрабанды токтотсок туугандар, чегара маселеси тез эле 2 саат 3 саатта эле чечилип калат туугандар. Мына мен сиздерге айтып кетейин, ошол болгон, ошол жерде мен служба кылып жүргөн нерселерин мен билем да, ал жерлердичи туугандар. Бул Ташиев, бул Садырлар өкөттөн мошенник да, мошенник, булар дагы алдап атат. Ал жерлерде 17-жылкы документтер бар атат. Энесинкине 17-жылдары, башынан карабайбы документтерди, башынан карап чыкпайбы буларчы. Булар менин оюмча булар сатып үрген ал жерлердичи туугандар. Ал жерде ошо сатып үрген бир келишим боюнча секретный кылып, баягы гриф секретный кылып сатып үрген мүмкүн, сатып үрүшү мүмкүн. Себеби мен ошондо ойлоп калдым, булардын себеби бул интервьюсунда, Ташиевдин интервьюсунда көрдүм ба сүйлөгөн сөзүндө. Ошо Тажикстандын тилин сүйлөп атат туугандар. Ошо Тажикстандынча. Мен Баткен элин ошо Көкташ айылында, ошо чегарада жашаган Баткен элинен кайрылып кетем. Алданбагыла туугандар. До конца туралы туугандар. Ал жерлер биздики, керек болсо анклавды деле жок кылып, башка жерлерибизге алмаштырып, ошо анклавдарды тажиктердин анклавын биз өзүбүзгө өткөзүп алсак болот. Ошондой мыйзамдуулуктар бар, ошондой закондор бар. Анын үчүн эки мамлекет келишим түзүп, делимикация кылып, кол коюп, парламентте ратификациядан өтсө, ошо анклавдар жоголот дагы, бирок биз башка жерден буларга ошо квадрат метрде жер бергенге туура келип калат. Ошон үчүн бул жер маселеси өтө оор, бирок Ташиевке мен ишенбейм. Бул адам мошенник. Бунун керек болсо досу да мошенник. Булар бийликке мыйзамсыз келген, булардын турушу мыйзамсыз туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элин дагы чакырып келдим. Ишенбеңиздер туугандар. Мен дагы эфирге кирем. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович.